Саламатсыңарбы? Сиздер менен Мамбет Мамакеев атындагы гимназия мектебинин мугалими Анара Акмадзияевна. Сегодня мы пройдем урок на тему «Цвета», на кыргызском «Түстөр». Бүгүнкү сабагыбыздын темасы «Түстөр», «Өңдөр». Сабактын максаты окуучулар кыргыз тилиндеги өңдөрдүн аталышын билишет. Мы до этого знаем цвета, например, красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый и так далее. Скажите, пожалуйста, какие цвета вы видите на экране? Биз экрандан кандай өңдөрдү көрүп жатабыз? Туура айтасыңар. Кызыл, красный, оранжевый, сары кызыл, желтый, сары, зеленый, жашыл, синий, көк жана башка. Красный бул кызыл. Кызыл, красный. Жашыл, зеленый, жашыл. Желтый цвет, сары, күрөң, коричневый. Кара, черный. Ак, белый. Биз жаңы сөздөрдү эстеп калалы. Мы должны запомнить эти новые слова. Розовый, ачык кызыл, оранжевый, сары кызыл, фиолетовый, сыя көк, серый, боз. Азыр кана балдар. Бул сүрөттөгү көпөлөктөр кайсыл өңдө? Кана таап көрөлүчү. Ну-ка, ребята, угадайте, какими цветами закрашены эти бабочки? Туура айтасыңар. Биринчиси сары, экинчиси жашыл, үчүнчүсү кызыл, төртүнчүсү көк. Азаматсыңар. Эми кыргызча аталышы менен орусча аталышынын туура жоопторун дал келиштиребиз. Туура. Красный — кызыл, розовый — ачык кызыл, оранжевый — сары кызыл, фиолетовый — сыя көк, серый — боз, белый — ак, черный — кара, зеленый — жашыл, синий — көк. Азаматсыңар, бүгүнкү сабагыбыздан эмне ала алдык? Кандай түстөрдү билдик? Эми напишите эти цвета на кыргызском. Бул төмөндөгү өңдөрдү кыргызча жазабыз. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болгула.